Жалпы өлкө боюнча жыл сайын мечитке кадам таштаган адамдардын катары өсүүдө. Анын ичинде Куршап айылында да ыйман жолуна түшүп, жан дүйнөсүн тазартып, руханий жактан өсүүнү каалаган жаштардын саны арбын. Куршаптын эски Борбордук Береке мечитинде жума намаздарда жана айт намаздарда эл мечиттин короосуна батпай жолго чейин чыгып кеткен көрүнүштөрдөн улам айыл тургундары чоңураак мечит куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү сунушу менен айыл өкмөткө кайрылышкан. Бул маалыматты угуп, ага ини Алиевтер мындай сооптуу ишти колдон чыгарбай, Жогорку кеңештин депутаты Маматов Мухтар Маматович жана иниси жеке ишкер Алмазбек Алиев 50 сотук жеке менчик жер тилкесин мечит куруу үчүн Куршап элине белек кылышкан. Ал эми айыл өкмөт башчысы Алтынбек Ташиев мечитти курууга өзү демөөрчүлөрдү издеп, Ас-Сафа коомдук бирикмесинин жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы Куршап элинин пайдасына чечилип, 4500 орунду заманбап мечит жана кыз келиндер үчүн медресе Ас-Сафа коомдук бирикмеси тарабынан каржыланмай болду. Ал эми мечиттин курулушунда иштеген ишкерлердин тамак-аш, азык-түлүктөрүн жергиликтүү эл өз жоопкерчилигине алган. Аны менен катар мечиттин сырткы тосмолору жана мечиттин алдына төшөлгөн брусчаткалары Куршап өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланды. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Курулуш дээрлик 95%га аяктап калды. Мечиттин ачылыш аземи 2021 жылдын Курман айт намазына болжолдонууда. Жер тилкесин бөлүп берген ага ини Алиевтерге, демөөрчүлөрдү издеп айылыбызга заманбап чоң мечит курулуусуна себепчи болгон айыл өкмөт башчыбыз Алтынбек Ташиевке, мечиттин курулушун каржылаган Ас-Сафа коомдук бирикмесинин жетекчилерине жана жалпы жамаатына, ошондой эле айыл аксакалдары менен бирге ак батасын берип, мечиттин курулушуна кайдыгер карабай келип көмөктөшкөн жергиликтүү жаштарга дем күч берип турган Мубарак ажыга жалпы Куршап элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا